Сизди ошо министрдин кошелегү деп атат да. Не деген кишилерге биз саламаттык сактоо тармагын кармат болгонбуз. Аферист, коррупционер. Эркек эмес экен да алчы. Эркек болсо ошол чоң трибунадан ошондой сөз айтасың. Юкта Абдрахманов, Шаятбек, Түленбаев деген кошелеги бар. Обл больницанын главврачы 3 комната квартирасын сатып 45 мың долларга сатып берген экен. Депутат Жусупбек Коргонбай уулу өзү байланышып, мен адашып калып турмун. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев тууралуу жогорку кеңеште айтылган сөзгө атат алган министрликтин оштогу координатору жооп берди. Шаятбек Абдурахманов депутат Жусупбек Коргонбай уулунун айткандарын жалганга чыгарууда. Акча жыйноо, кызмат үчүн акы алуу таптакыр жок деп жатат. Ата жанагы акча маселеси боюнча айтып кете турган кошелек деген боюнча. Бул эч качан чындыкка дал келбейт. Мен бул боюнча мен бүгүн дагы жана Акпресске дагы барып азыр интервью берип келдим. Бул боюнча бул эч кандай чындык ушак айылдык сөздөр деп эсептейм мен. Ал эми бир нерсеге таянып сүйлөп атса керек, шамал болбосо теректин башы кыймылдабайт. Эгер далили болсо, ошол акчада кимге алып келген болсо, ошо мен беттештирсин, болсо мыйзам чегинде далилдеп берсин, мен жооп берген адаммын. Жусупбек Коргонбай уулу парламентте Ош облустук ооруканасынын башкы дарыгери боюнча да билдирүү берип, мында эл өкүлү жетекчи пара берүү жолу менен кызматка барганын ачыктаган. Обл больницанын главврачы 3 комната квартирасын 45 мың долларга сатып берген экен. Заведующийлердин баарын чогултуп айтыптыр. Мен 45 мың доллар министрге бердим. Болдум. Эми урматтуу заведующийлер бир кварталда ушул акчаны чогултуп беришиңер керек. Заведующийлер чогултуп алып. Чогулталбаганын арызын жазып кет дептир. Заведующий соответственно жөнөкөй карапайым калкка барып груз кылат. Туура айтамбы? Же туура эмес айтамбы? Ош облустук ооруканасынын башкы дарыгери Атабек Жумалиев болсо, ага депутат байланышып, адашып сүйлөп алгандыгын билдиргенин айтып жатат. Жумалиев комментарий берүүдө депутаттын СМС билдирүүлөрүн көрсөттү. Ал кызматка кадрлар резервинен келгенин кошумчалайт. Облустук оорукана десе эле бизди деп түшүнүштү окшойт. Мына бүгүн депутат Жусупбек Коргонбай уулу өзү байланышып, мен адашып калып турмун. Мен облустук балдар ооруканасын айттым эле, мурунку жетекчиси жөнүндө айттым эле деп өзү айтты. Мен аны тастап бере алам. Өзү ушинтип маалымат берди. Коргонбай уулу СМС билдирүү аркылуу парламентте Ош облустук балдар ооруканасынын мурдагы башкы дарыгери Равшан Маметовду назарга тутканын жазган. Мындан улам Маметовдун жумуш жайына барып таба алган жокпуз. Телефон аркылуу байланышканыбызда акча берип кызматка барган эместигин, айтылган сөздөр жалгандыгын билдирди. Мен ал иштен келип эртеси күнү назначение болгондон кийин эртеси күнү мен иштен жумуштан алгам. Договор срок келишимден срок бүткөндө байланыштуу деп алып койгон. Сиз канча убакыт иштегенсиз ошондо? 1,5 жыл иштегенмин. 1,5 жыл, а? Сиздин учуруңузда башка министр менен андай окуя болбоду беле? Жок, кантип болбоду. Мен Гүлнара Машев менен иштедим да. Коргонбай уулунун сөздөрүнө саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жооп берди. Ал депутаттын суранычын аткарбагандыктан каршы пикир жаралганын айтууда. Коргонбай уулу менден мындан көп ай мурун Ноокат районуна Матисаков дегенди коюп берди. Матисаков деген ал жаш бала менде иштеп кеткен. Мен биринчи баласында иштеп жүргөн. Ошондон баштап ал ошол жерде зам главврач болуш деп бузуулар менен кеткен экен. И частныйда иштеп жүрүптүр. Мен аны канча жол сураганда койбой койгом. Ошондон баштап эле ал мага тишин кайрып калган да.